Биз кыргыз катары өзүбүз идентичность деген нерсени жоготуп бара жатабыз. Ага жардам берген биздин өкмөттө отурган вице-премьер-министр дагы болуп атат. Ага факты катары бүгүн жогорку кеңеште Шайлообек Атазов Акылбек Жапаровго премьер-министр кайрылып жатып айтты. Эдил Байсалов тууралуу бул глобалдык фонддон 29 миллион доллар келип жатса, Эдил Байсалов кыз менен кыз үйлөнсүн деп ошол нерсеге макулдугун берип жатат деп. Бул кандай? Эдил Байсалов өзү кыргызбы? Өзү биздин улуттук салттык негизи эле кыргыздын өзүнүн наркын сактап калалуу деген, кыргыз өнүксүн деген жарандарга катарына киреби, же ушинтип кыз менен кыз үйлөнсө болот деп колдоосу менен бизди жок кылган жатабы? Мындай кызматкер Кыргызстанга керек эмес. Эдил Байсалов мындай вице-премьерлик, мындай чоң постту ээлебеш керек. Мен кыргыз жараны катары каалайт элем, Эдил Байсалов жумуштан кетүүсүн. Бул кыргызды өлтүрө турган жолдордун бири ушул. Батыштын жакшы жагын алалык, бирок жаман жагын катары ошончо миллиондогон долларларды салып, ошондой чоң постто отуруп, тескерисинче улуттук биздин баалуулуктарды жок кылып, бизди түйүзгө жете турган мына ушул батыштын жаман жагын алып келип, ошол нерсеге өзү адвокат болуп берген. Мына глобальный фонддон 29 миллион доллар келсе, кыз менен кызды үйлөндүрүш керек деп, мына вице-премьериңиз макулдук берип атат. Акылбек Үсөнбекович. Эдил Байсалов деген мырза кыргыз улутунун дининин, ыйманынын, салттын наркына каршы идеология эмне жүргүзүп атышат булар? Качан кыргыз кызына кызды үйлөдү эле? Эмне буну токтотпойт вице-премьер-министр?